алейкум достор. Бул жакта абдан катуу шамал болуп атат. Колорадо штаты. Биз эгерде бул жакка бир 50 километр кетсек, 50 километрден кийин Канзас штатына кирип кетебиз. Биз Машка экөөбүз келатып, Колорадо штатынын эс алуучу жайына токтодук. Бул тарапта болсо, ошол эс алуучу жайга караганда бир 10 километр калганда бир уй базасы бар экен, достор. Ошол уй базасынын жанынан токтоп, дрон учуруп, сиздерге арнап бир кыскача видео тартылап коеюн дегем. Ушул видеону көрсөңүздөр, Америкадагы бир ишкердин уй базасын көрөсүздөр. Биз дагы ушинтип рестерияларга токтогондо дөңгөлөктөрдү текшерип турабыз. Азыр дөңгөлөктөрдү бир сыйра текшерип коелу, достор. Бизде мондай балка болот, баш жагы резина. Анан эртең менен кечинде ушинтип токтогондо дөңгөлөктөрдү бир сыйра чапкылап текшерип коебуз. Азыр мен сиздерге көрсөтүп атам, бирок буга чейин мен бир сыйра тракты текшерип чыккам, тегеренип. Азыр биздин могул дөңгөлөбүздөн май агып атыптыр. Муну азыр көрсөтөбүз, достор. Бул жагы баллондору жакшы экен. Бул жагын текшерип атсам, үн чыккандан аркы капталына барсам, биздин бир дөңгөлөк жарылып калыптыр. Азыр ошо дөңгөлөк жасаган жерге акырындан айдап барып, мына, достор. Бул дөңгөлөгүбүздү алмаштырышыбыз керек. Калганын баары эле жакшы экен. Бул жакта бир трак эс алып кетип атат. Айтып коеюн дегеним, достор, биз азыр жүктү Агая штатын алдык, үйгө барабыз 3-күнү. 3-күнү үйгө барсак, бир 4-5 күндөрү жолго чыгып, Нью-Йорк штатынын Бруклин, Манхэттен деген шаарларына барып, 3-4 күн жүрүп келебиз. Ошондо көп мекендештерим сурап атат. Мектептерди тартып бересизби? Больницаларды тартып бересизби? Медицина жагы кандай болот дейт. Ошондо биз Бруклинге барганда жакшынакай бир 2 видео тартып мекендештерге Америкадагы больницаларды көрсөткөнгө аракет кылам. Мектептерди көрсөткөнгө аракет кылам, сыртынан тартып. Анан банктарды көрсөткөнгө аракет кылам, бир 2-3 банкты көрсөтөм. Бул жака Америкага келип калганда кайсы банктардан карточка аштырыш керек. Бруклинге барып калсак, океандын жанына барабыз. Океандын жанында карылардын үйү бар. Ошо эң бир мага жакпаган нерсеси, Америкада карылардын үйү көп. Баягы балдары Америкада нянькалар багып атып, ата-энесине кичине алысыраак болуп калабы, кийин чоңойгондо бөлүнүп кетип калышат дагы. Ата-энелерин көп карашпайт. Аргасыздан ата-энелери улгайган кезде карылар үйүнө калышат, достор. Ошон үчүн ата-энелерди урматтайлы, сыйлайлы. Тескерисинче улгайган кезде төргө тургузуп, ысык чайын берип, сый урматыбызды көрсөтөлү, достор. Ушундай кыскача видео болуп калды. Кудай буйрса, жаратканыбыз колдосо, Нью-Йорк штатына барганда бир 2 жакшынакай видео чыгарабыз. Азыр Telegram каналыбызда дагы 2000ден ашты. Катталуучуларыбыз абдан жакшы обсуждение болуп атат. Көп нерсени билип калдык. Башында келгенде грин карта эмне деген суроону берген жигиттерибиз, кыздарыбыз азыр жаңы киргендерге үйрөтүп атат. Ошон үчүн сиздерден суранып кетем. Биздин да Telegramга катталсаңыздар болот. Мен ушул видеонун астына ссылкасын таштап коем. Өзүңүздөрдүн билбеген суроолоруңуздарды берип, кандай визалар болот, Америкага кандай келиш керек, грин картаны кандай туура ойношубуз керек. Аз күн калды, бир 25-26 күн калды. Ошого жакшылап даярданып бир катышып алсак. Дагы бир айтып кете турган нерсе, мени капа кылган көп биздин мекенибиздин жаш балдары 9-ду бүтүп эле кетип калышат экен. Россияга, ар жака, ар кайсы жака иштегени. Ошол жигиттерибиз эгерде 9-ду бүткөндөн кийин колледждин, училищанын, техникумдардын диплому жок болсо,
грин карта оюнуна катыша албай калат экен. Ошол негизинен бул вопросту масштабный вопрос да. Дүйнө жүзүнө ойнотуп атпайбы Америкачы. Ошону мамлекетибиз көңүл буруп жакшылап караш керек болчу. Телевиденияга чыгаш керек болчу, реклама бериш керек болчу, элибиз деп айтыш керек болчу. Өнүккөн мамлекет Америка жылына бир жолу грин карта ойнотот. Ошол грин карта быйыл 7 октябрдан 10 ноябрга чейин болот. Керектүү документиңерди даярдагыла. Биз Бишкектен, анан 7 областтан бирден пункт ачалы. Ошол жака барып, бекер силердин заявкаңарды алып, жардам берели деп айтыш керек болчу. Антип айтканда бир чети аларга жаман болуп калат экен. Антип айтса, биздин жарым эле жаш жарандарыбыз 9-класска кетип калат экен, аяктан ызычуу башталышы мүмкүн. Биздин дагы бир жарым 50% мекендештерибиз свидетельство о браке деп коет, жанагы нике тууралуу баракчасы жок жашашат экен, алар да катыша албай калышат грин картага. Ошондой нерселер бар экен. Биздин президент айткандай, 10 жылдан кийин жаштар келип мамлекетибизди көтөрөт деген. Бирок баардык жаштарыбыз 9-класстан эле тыштап кетип атса окууларын, 10 жылдан кийин биз кадровый маселеге суусап калбайбызбы кадрларга деген суроо жооп пайда болот экен. Ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик. Окуңуздар, 11-ди бүтүңүздөр. Образование деген керек. Биздин жаштар 10 жылдан кийин келип мамлекетибизди көтөрүшүңүздөр керек. Ошондой кыскача видео. Аман болуңуздар. Дагы өсө берели. Дагы 20 000 бололу, 30 000 бололу. Анан биздин программа аркылуу, каналыбыз аркылуу, телеграм аркылуу биздин мекендештер көп маалыматтарды алып, анча мынча билбеген суроолоруна жооп алат деген ойдомун. Баарыңыздарга чоң салам.
Thank